Мен Ирисбеков Залкарбек Равшанбекович. Өзүм Жалал-Абадтан, Шамал Сайдан болом. Менде шаарда негизи көп болду. Мен темир жолдо иштеп, бул жакта жүрдүм. Анан семейни келгенибизге 4 жыл болду. Көп жылдан бери шаарда жүрөбүз. Негизи квартира ушинтип элечи. 4 жыл болду келгенибизге. Квартирада жашап жүрдүк. 5 балабыз бар. Биз биринчи деген кайнэжебизден уктук. Эжебиз аркылуу, эжебиз Москвада иштейт. Эжебиз айтты, ушундай экен, корпоративге барбайсыңарбы, может быть, жакса, эмелери жакса, алып каласыңар деп. Анан биз уже ютубтарды издеп баштады. Ютубтардан көрдүк, бизге жакты, анан кеңештик экөөбүз барып келели деп. Келдик, консультант алып кеттик. Экөөбүз ишенбей бири-бирибизге. Ошо. Кандай болот, кандай жок деп атып кеттик. Андан кийин 2 ай өттү. 2 айдан кийин эле кайра келдик. Почти 3 ай өтүп кетти, по-моему, 3 айга чукулдап калды да. Анан ошо жана сомнение болуп эле 3 ай убакыт өтүп кетти негизи биздечи. Ошондо тапшырганда уже давно үйлүү болуп эметип экенбиз да. Анан декабрь болуп кетти. Ошентип атып элечи, ойлонуп атып эле декабрда анан тапшырдык да. Убактыбыз бат эле келип калды. 3 ай аралыгында эле апрелде келди. Апрелден баштап эле, но майга чейин үй издедик. Үй издегенде эле өтө бир эме экен, кыйынчылык болду. Жагат экен, жакпайт экен. Бирок ишенген эмес болчук, бирок ишендик, Кудайга шүгүр, но келечегине себеп болуп, үйлүү болуп отурабыз. Үй издегенде биз аябай концерт болдук, экөөбүз баштадык. Маршрутка менен кетебиз. Кызыл аскерге барабыз, Ош базарга барабыз, ошентип экөөбүз жетелешип алып, эртең менен чыгасың, кете саат 11-12де чыгып аттык, түн болуп кетет. Жолдон оз ачып алам. Ошентип там издеген, там алыш кыйын экен негизичи. Ага чейин интернеттен эле көрүп эле алабыз, мындан алабыз деп эле көрүп эле белгилеп коюп атканбыз. Анан уже бияктан чалып документ үйүңө тандагыла, бизге келгиле деген, уже үй тандай албай калдык да. Интернеттен көрөбүз, сонун кеттик, ошону барып сүйлөшүп келебиз деп экөөбүз барабыз. Барсаң жакпай калат да. Анан кой ушунча эметтик, убакыт нормально там алайлы деп ал жерден чыгып кеттик. Немеде Маевкада аябай жүрдүк. Молодой гвардия менен этек, ылдый жакка түшкөн жерлерде бар экен, аябай немелерчи. Кызыл аскерде жүрдүк, ошентип эле издеп таппай анан. Негизи бүт нерсе Алла Таалага байланыштуу болот экен да. Биз деген 1,5 миллионго турганбыз. 1,5 миллионго турганбыз. Ошол малда 25% акчабыз жок болуп калды да. Негизи көбүрөөк турган жакшы экен. 2 миллиондон өйдө турсаң, там алганда деле ошол суммага аябай сонун тамдар көп экен да. Жакшы жерлерденчи. Анан биз суммага байланыштуу 25% акча жок болуп калды ошол кезде. Анан 1,5 миллионго жазылдык. Бирок Алла Таала насип болгон экен, ошо 2 миллиондук тамдай эле өзүбүзгө ушундай удобный, сонун ичинде мебели менен, холодильник, стиральник бүт өзүндө ушундай мебели менен алдык да, таштап баарын таштады да. Ыңгайлуусу дагы, бизге ыңгайлуу болгон дагы 25% төлөй албай калган учурубузда бөлүп төлөп койгонубузда жакшы болду да. Ошол себептен мындай үйлүү болуп калдык да, келечек корпоратив сыяктуу бизге окшоп ала албай жүргөндөр деле көп да. Анан 25% гана төлөп, анан кийин 4% бул жерде корпоративдин кызматкерлерине берет экенбиз, анан ошолордун айлык акылары ушундай болуп калат экен. Общий ошо ай сайын төлөм 11 000 эме болду да. 11 120 сом ушундай болду да. Ай сайын төлөп турган төлөмүбүз ушундай болду да. Ошондон 2 000 ай сайын келечек корпоративдерге ай сайын берип турат экенбиз да. Ошол жактары туура келди негизичи. Жана акчаң болуп калса, төлөгөн акчаң болуп калса, мажбурчуң болуп калса, 1 жылдыкын бир эле жабып коем десең, например, 11 000ден эмес, 9 000ден эле эсептеп алышат экен да. Баягы 2 000 сомдон кыскарып кетет экен. Төлөй турган төлөм ошо немеге жараша болот экен да, ошол жакта негизичи. Неме келди, үйдүн ошо эски хозяйкасы келди, экөөбүз чогуу бардык, юрист чогуу менен бардык да, баарыбыз бардык, семейный бардык.
Ал ошо эски эмелерди ошол жерден эле полный госрегистрден полный эмесин документациясын бүтүрүшүп чогуу киреткезиң, андан сенден полный информация алышып анан кол койдуруп жаздырып полный бүтүрдү, документибиз полный ошол жерден бүтүрүп берди. Сразу анан менин атыма ошол жерден кызыл китеп полный документтарын жаздырып бүтүрүп, анан ошол жерден сразу тапшырат экен да, уже хозяйканын ошол жерден немеси бүтүп калат экен. Азыр деген Аллага шүгүр негизи. Алла ыраазы болсун деп айтчыдай компания эле болуп калды да. Мен үчүн, например, канча жыл болду мен шаарга келгениме, темир жолдо иштеп жүрдүм. Шаарда эле жүрдүм көп кечен. Ага чейин студент болуп жүрдүм. Анан үйлөнгөндөн кийин семейный келдим. Ушул убакыттын баарында мен уже жүрдүм да, жөн элечи убакыт кетти да, квартирага кетип атты, башкага кетип атты. Уже эжем Москвадан чалдым айткандан кийин, алгандан кийин менде эле сомнение болуп, эжемде эле сомнение болду, бирок аябай жагып атат мага, сен барып компанияга бар, өзүң барып кир, сүйлөш, жолук, чындап эле ушул нерсе чын бекен, такта, эси чын болсо тапшырып кой, убактан утасың деп эжем совет берди да магачы. Анан байкем да ошол жакта, анан алчалды, барып сиз деле көрбөйсүңбү деп. Келдим, келип кирип сүйлөштүм, түшүндүрүп беришти полныйчы. Анан адамда ошондой жана эме боло берет экен да. Сомнение боло берет экен, ой келе берет экен. Үйгө барып алып деле ойлоносуң да, кыйнап акча табасаң 150 миң акчаң болсо аны берип кой. Үйдөн жок, 150 миңден жок. Жана лохотрондорго попал болуп каласыңбы деп ошондой сомнение болуп атып, 3 ай убактын уткузуп койдум да, мындайча айткандачы. Уже декабрда анан кой, Аллага тапшырып туруп, ошо берейин дагы, анан көрөлү деп анан экөөбүз кеңештик. Жана тапшыргандан кийин уже мынакей Аллага шүгүр. Үйлүү болуп отурабыз да. Мага окшоп жана сомнение болуп, көп убакыт өткөрбөй 25% менде жок болду. 25% акчасы бар инсандар көп да азырчы. Бирок сомнениеде убакыт өткөрүшүп атат да. Менде ошо 25% жок болчу, бирок Аллага таваккал кылдым да, тапшырдым да, анан ошо 150 миң болсо деле берип туруп, очерет алдым. Уже 3 ай өттү, Алла насип болду да. Ошо мага окшоп убакыт өткөрүрбөсүн дейм да, элдердичи. Кыйналган квартирадан 11 миңден, 10 миңден, 8 миң, 5 миңден берип жашап аткандар көп да. Мен ушунча убактым квартирага эле кетти да. Ошол эле акчаны өзүңдүн үйүңө берип туруп, кутулуп кетет экенсиң да. Квартираны берип коесуң, а бирок буга акчаны берип бересиң, үй өзүңдүн жаныңа калат да. Бизге ошонусу аябай жакты. Чоң рахмат силерге, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бизге окшоп албай жүргөндөр, келиңиздер, ишениңиздер. Мага аябай жакты. Бизге выгодно. 5 балабыз менен акча деле топтой албай аткан элек. Мына азыр берип кутулуп, мына буюрса үйлүү болуп отурабыз.